Ассаламу алейкум, урматтуу бизди Google Тир экранынан көрүп жаткан жаамы бир туугандарыбыз. Баарыңыздарга дагы бүгүн салам айтып, бүгүнкү эфирибиздин эшигин ачып, көшөгөсүн ачып, эфирибиздин төрүнө келип, сиздер менен жан дүйнө маегин курууну сиздерге тартуулайлы деп турган чагыбыз. Эмесе баарыңыздарды биздин эфирлерге чакырабыз. Былтыркыдай быйыл көп адамдар сурап атышат, эмнеге түз эфири болбойт деп. Бирок быйылкы дагы өзгөчөлүк ушул жаздырып, андан соң атайын сиздерге эфирлерибизди тартуулап турган чагыбыз. Мунун өзгөчөлүгү ошо Америкада ар бир адамдын убактысы ар кандай экен. Кээ бир адамдар мисалы кечинде убактысын таап келсе, кээ бир адамдар келе албай калат экен. Ошого себептүү быйылкы программаны кичине өзгөрттүк. Анын үстүнө момундун, мусулмандын дейт бир күнгө окшош болбош керек дейт экен. Анан биздин да быйылкы Рамазаныбыз былтыркы Рамазанга окшош болбосун деп өзгөчө кылып атабыз. Мисалы үчүн ушул Кыргыз комьюнити борборуна келгендер билет болуш керек. Былтыр биринчи кабаттан оз ачсак, быйыл 0-чу кабаттан оз ачалы деп мындай өзгөчөлөнтүп атабыз. Жана былтыр бизди Курман Жолдошов агабыз тартса, бизди болсо быйыл Geek Network деген биздин досторубуз, агаларыбыз жана ушул медиа партнерубуз бизди тартып турган чагы. Жана быйыл Умар устазыбыз менен биринчи эфирди баштаганбыз. Ал эми экинчи эфирди ушул өзүңүздөр көрүп тургандай Geek Network экинчи чыгарылыш жана Дөөлөт Керимбеков аттуу агабыз ушул эфирге келип экинчи чыгарылышты сиздер менен жан дүйнө маегин куралы деп турган чагыбыз. Ассаламу алейкум. Валейкум салам. Ага, кандайсыз, жакшысызбы, ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Рахмат. Эли журтубуз менен, мекендештер менен, сизди тааныган бир туугандар менен учурашып, амандашып койсоңуз болот эфир аркылуу. Ассаламу алейкум, туугандар, достор. Бардыгыңыздарды Рамазан айы менен куттуктайбыз. Бул ай баарыбызга берекелүү айлардан болсун. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Сиздин дагы кармаган орозоңуз кабыл болсун. Дөөлөт ага, канча жылдан бери ушу орозо кармап келесиз? Ушул жөнүндө айта кетсеңиз, негизи эле эмне болуп орозо кармап калгансыз? Ар бир адам биринчи орозо кармаганын унутпайт го. Канча жылдан бери эс тарткандан баштап эле кармадык. Ошо окуп жүргөндө, лицейде окуганда ошо биз тарбиячыларыбыздан, агайлардан Мектептен кармап баштаптырсыз. Мектептен кармап баштадык. Кудайга шүгүр, ошондон бери кармап келебиз. Эң жакшы. Негизи орозо, быйылкы орозо кандай болуп атат? Мындай кыйналган жоксузбу бүгүн? Экинчи күн кечегини көп адамдардан, көп эмес эми 2-3 адамдан угуп калдым, башым ооруду, суусадым деген. Сизде кандай? Негизи азыркы шарттар менен бул жакта аябай эле жеңил болуп атат. Анткени үйдөн деле чыкпайбыз көп деле. Бирок ошо биринчи күн болгон үчүн организм көнбөй калганданбы же иштеген үчүнбү ошо кечкурун бир аз баш ооругансы да, бирок негизинен жеңил эле, Кудайга шүгүр, жакшы болуп атат буюрса. Кечкурун деп калдыңыз, ушул негизи кечки пландар же болбосо негизи эле Кыргыз комьюнити борборунда көп иштерди алып барып атыптырсыздар. Быйыл дагы мына сиздер бул жакка келип эфирлерди сиздер тартуулаган турасыздар. Анан бул кандайча чечимге келип калдыңыздар быйыл биз тарталы деп? Негизи бул Кыргыз коомдук борборунун ошо волонтерлору бар да, ошол жактан биз иш-чараларды, бир жылдык иш-чараларды, андан кийинки айга болгон иш-чараларга биз алдын ала даярданып баштайбыз. Анан биз ошо мектеп IT курстарды окутканда офисибиз Кыргыз коомдук борборунун экинчи этажында. Ошол жактан балдар келип IT кирем дегендер окуп даярданышат. Анан студиядагы ачканбыз. Анан быйыл эфирлерди кайсыл жактан тартабыз дегенде биз сунуштадык, бизден тартсаңыздар болот деп. Анан Чоң рахмат. Байкелер колдоп, ошо менен ушул жакта тартылып калды, насип болуп. Эң сонун сиз жаңы эле айтып калдыңыз, IT тармагында бир топ байгыл студенттерге сабак берип, алардын жумуш таап кетишине, негизи эле мындай IT тармагында өзүнүн ордун табыш үчүн жардамдар кылып келесиздер. Жеке эле Америка жергесинде эмес, мындай Дөөлөт агабызды билебиз, мындай мамлекеттик масштабтагы мындай чоң проекттерди иш жүзүнө ашырып жүрөт. Ушу достору менен биргеликте, санаалаштары менен, тилектештери менен биргеликте. Дал ушул азыр кандай проекттериңиз жүрүп атат? Анан Geek Network деп дагы аябай мындай акыркы убакта Кыргызстанда социалдык тармактан мындай көп адамдар бөлүшүүлөр жүрүп атат. Бул эмне, ушуну айта кетсеңиз? Рахмат. Ошо сиз айткандай IT тармагында жүргөнүбүзгө ушу университетти кошуп, университетте окуп, ошону баардык жалпы алганда 13 жыл болуптур. Анан 8 жылында эмгектенип келебиз. Сиз айткандай биз проектилерди кылдык. Азыр Кыргызстанда команда курдук.
азыр Индияда да команда бар, проектилер жасайбыз, стартап идеяларды жасадык. Анан Geek Network деп былтыр ачылды. Быйыл ушул жылдын башы менен толук иштеп баштады. Бунун максаты бир аз өзгөчө. Бул бир аз биздин ойлонуп IT үйрөнөм дегендер азыркы убакытта көп. Кудайга шүгүр, адамдын баары уже түшүнүп калды. Мен ар бир адам өзү келип IT тармагында окуса болот. Жакшы маяна менен иш тапса болот. Анан мурун башка жакта окуса дагы айтиге оңой эле бир канча убакыттын ичинде кирсе болот деген түшүнүп калды. Окуйм дегендер көп, анан окутуп аткандар да көп. Анан бул Geek Network'ун келип чыгышы мындай. Биз досторубуз менен отуруп сүйлөшүп калдык. Мен аларга айтып калдым, IT окутпайсыңбы депчи. Анан айтып калды, мен ага убактым жок. Бирок өзү үйрөтө турчу нерсеси аябай көп да. Мисалы бир досубуздун билими, көп нерсени билет, башкаларды үйрөткөн тажрыйбасы бар. Анан үйрөтпөйсүңөрбү десем, жок, ага деген убакыт керек, офис керек, баардык мага жардамчы керек, бирөө баарын кылып бергенге бирөө керек деди. Анан келгиле анда ошондой нерсени кылалы деп, анан дагы тегеректеги ошо 10 жылдан бери иштеп жүргөн Данияр байке, анан чоң компаниялар иштеп жүргөн Apple'да, ошол компаниялар иштеп жүргөндөрдөн сурасам деле үйрөтмөкмүн. Бирок мен белгилүү бир өлчөмдөгү, мен көбүрөөк 10 кишини, көбүрөөк 20 кишини мындай сүйлөшүү жолдору менен аркылуу үйрөткүм келет деди. Анан биз ошондой адамдарды топтодук, баарын үйрөткүм келет, менин өзүмдүн тажрыйбамды бөлүшкүм келет деп. Анан geek деген сөздүн мааниси ошо өзүнүн ишин аябай жакшы билген деген адам деген түшүндүрөт. Network деп ошол чөйрө. Ошондой адамдар менен биз анан ошолордун чөйрөсү экен да, эмне мыкты билгендердин. Анан үйрөнөм дегендер ошол адамдардан, geekтерден үйрөнөт. Geektер ошо үйрөтөм, өзүнүн билимин, тажрыйбасын, билген нерселерин бөлүшөм дегендер, ошолор кичинекей группалар менен алар network клуб деп коесуз аларды бириктирип алып. Командаңызда канча киши бар? Мугалимдер жамааты? Мугалимдер жамааты, алар биздин ошо партнерлор болуп кетет. Алар азыр окутуп аткандар менен, окута тургандар менен 10 киши бар. 10 киши. Билим алып аткандардын санын билсек болобу? Биздики башталгыч, азыр биринчи курс, биринчи курс башталгычта ошо 40тан ашын бар азыр. Анан кийинкилерге дагы катталуулар жүрүп жатат. Буларга онлайнда окуса болобу же келип бул жакта офлайн болуп окуш керекпи? Көрүшүп дегендей. Бизде мугалимдер ар ким өзүнүн курсун өзү түзөт, биргеликте түзөбүз. Кээ бирөө, мисалы үчүн мен онлайн окута албайм, мен баарын көрүп окутушум керек дегендер бияка келет экен. Бул жактан келип окушат. Бир курсубуз ошондой, мисалы үчүн. Кээ бирөөлөр бар, мен бул жакта болом, бирок келиш шарт эмес, онлайн дагы катышса болот, келип деле окуса болот дегендер ошондой да бар. Бирөө бар, мисалы үчүн, ал IBM'де иштейт, Salesforce үйрөтө турган, ал Нью-Йоркто, башка шаарда болгон үчүн аябай күчтүү специалистибиз. Ал бул жакка келе албайт, аныкы толук онлайн. Балдар өздөрү кирип окушат, Анан бул IT гана эмес, бул жакта биздин Умар устазыбыз Куранды үйрөтөт. Куран курсун ачып бергенбиз. Ошол балдарга, 40 балага азырынча. Жок, 40 балага эмес, өзүнчө мындай бир окуйм деген келет. Бизде эмне өзүнүн тармагын жакшы билген бирөө ар бир адам эле окутуп берет. Силер жеке эле IT менен чектелбей, ар тармакка эгер мугалимдер болсо, группа топтоп берет экенсиздер. Ооба, жакшы экен. Айтып кетсек, мисалы үчүн Куран болуп атат, англис тил курстары болуп атат. Англис тил үйрөнөм дегендерге ачып бергенбиз. Аларды кошсок көп эле экен, 40тан көп. Аларды кошсок көп экен. Сиздики бир өзүнчө мектеп экен да. Анан трейдинг дагы, мисалы үчүн Аслан байке трейдинг үйрөтөт элем деди. Аларга группа топтоп атабыз, ошондой. Сиз айткандай мектеп бир иштин ээси болгон, бир иштин мыктысы бизге келип үйрөтө берет. Абдан сонун экен. Өзүңүз дагы үйрөтөсүзбү же өзүңүз менеджерлик иш мененби баарын уюштуруу? Баш жагында азыр уюштуруу иштери жүрүп жатат. Азыр офисте даярдадык. Анан бир тактай турчу нерселерди биз башында ошолорду уюштуруп атабыз. Бирок өзүм сабак берем бир аз. Кээ бир темаларды QA-ден ошо дата база ошолорду үйрөтөм. Анан кээ бир мугалимдер билбеген темалар мен үйрөтүп коем да коесуз. Жок, жардамга муктаж болсо ошолорду кээ бир нерселерди үйрөтөм. Анан
кийинчерээк балким дагы өзүбүз дагы курс ачабыз буюрса. Дөөлөт мырза, негизи баягы сизде болгон жаштар баягы дүйнөнүн кайсы бурчунда болсо деле мекенге пайдасын тийгизе берет экен. Негизи Кудайым сизден ыраазы болсун. Анан сиз жөнүндө да бүгүн баягы эфирге бүгүнбү же эртеңби бир күн негизи эфирге келмекчиз, бирок бүгүн сиз менен баштап отурабыз эфирди. Анан сиз жөнүндө сурап атсак дагы мындай атайын досторуңуздан суратсам айтышты да мындай: биз иш кылган адамдарбыз деди да, биз ишти кылабыз деди да. Дөөлөт бул идеянын адамы деди да. Ар дайым идея мындай кылбайлы, мындай деп идея, сонун идеялар берип турат дейт. Бул да бир чыгармачылыктын бир түрү болсо керек. Ушул идеяларды кандай аласыз, же мындай кайсы учурларда идея дагы башта бышат деп коет го. Канча учурда, канча идеяңызды ишке ашырдыңыз, канча идеялар калып калды, дагы кандай идеялар бар, жалпы идеяларыңыз жөнүндө айтып берсеңиз. Рахмат. Негизи идея мурун бир китеп окуган элем бирчи. Адам негизи бир любой кандай иш кылса дагы идеяга негизи азыр мурун адамзат ар кайсындай доорлордон өткөн да. Азыр идеянын доору деп коет го. Азыркы мисалы үчүн коло доору болгон, таш доору болгон, темир доору, анан азыр мындай идея доору деп коет го. Мындай идеясы болгон адам эмет деп. Анан мурун ошо университетте окуп жүргөндө идея кантип идеяга бай болуш керек деп ушул нерсени карап анан бир нерсе окудум эле. Адам идея болуш үчүн ошо мээсинин бардык бөлүгү иштеп туруш керек депчи. Анан бир кызыктуу бир нерсе окугам, анан ошону кылып көрөйүн деп бир канча жыл бою ошону кылганга аракет кылгам. Адам китеп окуп туруш керек го. Бирок китеп окуганда 5 түрлүү китеп окуш керек деп. Ошо идея чыгыш үчүн 5 түрлүү китеп окуш керек дейт экен да. Мисалы үчүн бирөө физика болушу мүмкүн, бирөө роман болушу мүмкүн, бирөө планеталар жөнүндө болушу мүмкүн, бирөө ырлар жыйнагы болушу мүмкүн. Ошону ар кайсындай китепти түшүнүштүн деле көп эмеси жок экен, түшүнүш керек депчи. Бирок түшүнсөң андан да жакшы. Ошолорду башка окуганда мээнин башка тармактарды иштейт экен. Ойгонот экен да. Анан ошо болду. Андан кийин ошо мени аябай активный кармап турса, ошондо да мындай идеялар чыгат го деп ойлойм. Анткени өзүмдүн эмемен ошо былтыр бир жылы компанияны да токтоттук, эс алалы деп. Анан өзүм да жумуштан чыгып дагы ошо эмне кылсам деп ойлонуу жолу болуп, анан ошондо мындай идеялар чыкпай баштаганын аябай ойлогом, мындай сезгем кадимкидейчи. Анан Умар устаз дагы эмне эчтеке айтпай калдык депчи, эчтеке чыкпай атат деп. Анан ошентип ойлойм да, идеяга эме болуш үчүн бир ушун техникалар бар. Ошо бир техникасы ошол. Анан билбейм. Негизи туура айттыңыз, мен да сизге кошулам. Мен азыр акыркы убакта мен да ыр жаза албай бараткам да. Бирок мен чын эле сиз айткандай мындай көркөм эле, анан мындай диний эле китептерди окуй берчүмүн да. Көрсө чын эле азыр барып галактика жөнүндө окусам барып ошо балким жакшы жазып калам. Дөөлөт ага, сизге чоң рахмат. Биздин билмей 15 мүнөткө жакын убактыбыз өтүп кетти. Биздин Рамазан айында жалпы жакындарыңызды, биздин Чикагодогу, Америкадагы мекендештерди куттуктап койсоңуз болот. Рахмат. Бардыгыңыздарды ушул ыйык ай менен куттуктайбыз. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Сизге, үй бүлөңүзгө тынчтыктарды каалайбыз. Бардык жакшылыктарды каалайбыз. Assalamu алейкум. Урматтуу бизди эфирден көрүп жаткан мекендештер, бир туугандар, сиздер бүгүнкү экинчи чыгарылышты көрдүңүздөр. Биз муну менен эфирди токтотпойбуз. Мындан кийин да биздин эфирибизди Нурлан устазыбыз улантып сабак кылат. Андыктан сөзсүз түрдө жан дүйнөңүздөргө даба болчу ушул сабактардан угуңуздар. Бүгүн экинчи чыгарылышка келген Дөөлөт Керимбеков агабызга терең ыраазычылык билдиребиз. Орозоңуз кабыл болсун. Ушундай жакшы иштердин жарчысы болуп аман эсен жүрүңүздөр. Түз эфирден уландысын Нурлан устазыбызга сунабыз. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. 18 bin alamda yaratkan ulu Allah Teala'ga çeksiz maqtoolor жана шүгүрлөр болсун. Албетте баарыбызды инсан кылып, инсан эле кылып койбостон, мусулман эле кылып койбостон, өзүнө ибадат кылган, кулчулук кылган бир кул кылып жараткандыгына шүгүрлөрдү айтабыз. Андан кийин албетте пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга саламдар жана салаваттар болсун. Ассаламу алейкум жалпы урматтуу момун мусулман бир туугандарым. Баарыңыздарды мынеке ыйык Рамазан айыңыздар менен куттуктаймын. Албетте
Рамазан айы бұл Алла Субханала Тағала тарабынан мұсылман пендесіне берілген бір улуу bir белек. Албетте Рамазан айы 12 айдын ең кайырдуусу. Албетте Рамазан айы Куран түшүрүлө баштаган улуу ай. Албетте Рамазан айы сооп берекелердин дүңүнөн, биздин тил менен айтканда оптон бериле турган бир берекелүү ыйык ай. Рамазан айы бул саарлыгы менен, ооз ачары менен, ифтарлар менен, ошондой эле садакалар менен, орозо питир, таравих намаздары менен, айдын аягында келүүчү айыт намаздары менен дээрлик баардык айлардан өзгөчөлөнгөн өзгөчө бир замандын тилкеси. Эмне үчүн Рамазан айы мынчалык ыйык болуп калды? Албетте Рамазан айынын ыйык болушу адегенде бул Кур'ан-ы Каримде келгенде Бисмиллахир-Рахманир-Рахим «Ва роббука яхлуку ма яша ва яхтар». Сенин дейт Аллах Таалаң, Кудайың, Раббиң баардык нерсени жаратты, бирок ошо жараткандардын ичинен дагы жакшыларын тандап алды деген аятка дагы дал келе тургандай эле пайгамбарларды жаратты Кудай Таала, алардын ичинен дагы мына биздин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга окшогон, Иса алейхиссаламга, Муса пайгамбарга окшогон, Ибрагим алейхиссаламга окшогон, Нух пайгамбарга окшогон улул азм деп пайгамбарлардын ичинен дагы пайгамбарларды тандады. Аллах Таала көптөгөн инсандарды жаратты. Инсандарды экиге бөлдү, эркек жана аял кылып. Алардын ичинен дагы эркек аялга караганда эркекти башчы кылып жаратты, күчтүү кылып жаратты. Ошол эле сыяктуу көптөгөн жерлерди жаратты. Жерлердин ичинен дагы Меккени, Мадинаны, ошондой эле Куддусту дагы улуу кылып жаратты. Эми эмне себептен Меккенин ыйык болуп калгандыгынын себеби ал жерде Кааба бар. Каабанын болгондугуна байланыштуу Мекке дагы ыйык жерге айланды. Алла Субханала Таала айларды жаратты, айлардын ичинен Рамазанды ыйык кылды. Күндөрдү жаратты, күндөрдүн ичинен жума күнүн ыйык кылып жаратты. Эми ошол эмне үчүн Рамазан айы ыйык болуп калды? Урматтуу бир тууганым, Рамазан айын ыйык болуп калганынын себеби Рамазан айында Кадыр түн бар. Кадыр түн эмне үчүн ыйык болуп калды? Кадыр түндүн ыйык болуусунун себеби Кадыр түндө Куран түшүрүлө баштаган бир берекелүү түн болгондуктан бул Кадыр түн биздин динибизде, биздин мусулманчылыкта, биздин динибизде мындайча ыйык түндөргө айланды. Анын себеби Куран түшүрүлгөндүгү үчүн. Мынакей Рамазандын ыйык болгондугунун себеби дагы келип чыкты. Бул жерден ыйык Куран-ы Каримдин түшүрүлгөндүгү себебинен Рамазан айы дагы ыйык болуп калды. Бисмиллахир-Рахманир-Рахим. Шахр Рамадан аллази унзила фихил Кур'ан. Эмне деп атат бул жерде? Рамазан айы бул ыйык болгондугунун себебин айтып атат. Аллази унзила фихил Кур'ан. Ал айда Кур'ан-ы Карим түшүрүлдү. Эми урматтуу бир тууганым, мынакей баарыбызды өткөн жылы ушундай бир дуа кылган экенбиз, кол көтөрүп, быйыл да дуа кылабыз. Эй жараткан Кудай Таалам, бизди келерки жылкы Рамазанга жеткиргин деп. Кудай Таалам биздин дуабызды кабыл кылып, Кудай буйрса мынакей бул жылкы 2023 жылкы дагы Рамазан айына жеткирди. Эшигибизди каккылап Рамазан айы кирип келди. Мындайча айтканда Рамазан айы былтыры өткөн жылы өткөн Рамазанга караганда быйыл дагы 10 күн эрте келди. Бул ай календар боюнча ушундай жылып отурат. Эми биз орозо жөнүндө бир аз кыскача баяндап өтөлү. Саум, Кур'ан-ы Каримде саум деп келет. Бул орозо келимеси сөзү бул фарс тилинен келген сөз экен. Ошол себептен Кур'анда Рамазан деп келген бул айга айтылат. Орозо тутуучу саим, мындайча айтканда орозо кармоочу бул саум деп те келет. Орозо деген. Бул хижраттын пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеден Мадинага көчүп кеткенден кийин хижри жылынын 2-чи жылында келет да. Мындайча айтканда биздин ислам дини келгенден баштап так 15 жылдан кийин, 15 жыл өткөндөн кийин анан орозо бизге фарз болуп келет экен. Бул тарых боюнча караганда исламдын ошол 15-чи жылында Бадыр согушунун астында орозо Рамазан айы фарз болуп келет экен. Эми Рамазан деген бул Рамад же Рамада деген сөздөн келип чыккан. Бул көпчүлүк аалымдардын көз карашы боюнча. Албетте бул күндүн ушунчалык бир куйкалаган, ушундай бир ысык убагына Рамазан деп айтылат экен. Же болбосо Рамазан деген мындайча айтканда бир алтынды эритип
ошо алтындын башка бир элементтен бөлүп чыгарууну дагы Рамазан дейт экен да. Рамазан айы албетте инсанды дагы мындайча айтканда биздин көз карашыма караганда кулду анык бир кулчулугун аныктоо, жакшы адамдардын жакшы бир сапаттарын чыгаруу, жанагы алтынды бир болбогон башка элементтерден бөлүп алган сыяктуу эле. Же болбосо арабтарда ушундай бир сөздөр болчу экен. Күлдүү үй бүлө, күл деген сыяктуу, же болбосо күлдүү аял деп деле, ал коноо көп аял дегенге келип чыгат экен. Ошол конок келгенде ага чай коюп, дасторкон жазып, тамак бышыргандагы күлдүн эмеси экен, мааниси ушундай экен. Демек, Рамазан айы рамот деген сөздөн келип чыккан. Биздин орозо келимеси болсо, бул фарси тилден келип чыккан. Биз пайгамбар саллаллаху алейхи айткан экен бир хадисинде: "Мен фараха би духули Рамадан, харрамаллаху жасадихи аля ниран." Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты дейт. Кимде ким Рамазан айынын кирүүсү менен, келишлиги менен сүйүнгөн болсо, харрамаллаху жасадихи аля ниран. Кудай Таала анын денесин, дене мүчөсүн тозок отуна күйүүнү арам кылып койду дейт. Албетте, саум деп кеттик биз. Саум бул орозо. Саум бул мин шаирил ислам. Ислам дининин бир мындайча айтканда символдорунан, бир обряд, мындайча айтканда орусча айтканда обряддары, же болбосо дагы эле орусча айтканда лозунг деп келет го, мындай ошонун бир белгилери. Исламдын бир так белгилеринен болгон бир белгиси бул орозо. Орозо мусулманчылыктын белгиси экен. Демек, биз сырткы көрүнүшү, балким биздин инсандык, адамдык бир ой жүгүртүүбүз менен караганда, орозо балким бир диета болушу мүмкүн, балким бир арыктоо, балким бир ден соолукту түздөө деген сыяктуу бир түшүнүктөр келиши мүмкүн. Бирок бул инсандык гана бир көз караш. Алла Таала тарабынан бул кандай бир мааниге ээ болот? Албетте, бир адам фабрикада иштесин дейли. Ошол адам фабрикада иштеп аткан адам өзүнүн айлыгымды көбөйтүп берсе экен, же болбосо мен ишими так мамиле кылсам, ишимди так аткарсам, айлыгым көбөйсө деген сыяктуу бир ой ойлонот го. А фабриканын башындагы, фабриканын мындайча айтканда ээси: мен канткенде фабрикамдагы кийим кечени бир бренд, мындайча айтканда, же бир маркага чыгарам, бир дүйнөлүк сатууга алып чыгам деген анын башкача бир ойлору бар. Экөө бир эле жерде иштейт, бирөө фабриканын жумушчусу, бирөөсү ээси болгондон экөөнүн эки башка ою болгон сыяктуу. Алла Таала тарабынан дагы орозо эмне үчүн орозо болуп калды деп айтат эми. Аллахка жүздөнүү эң эле биринчи биздин кулчулук болгон бул Кудай Таалага жүздөнүү бул эң биринчи орунда турат экен. Кудай Таалага биз жүздөнүүбүз керек. Ошол эле убакта экинчиси рухту тарбиялоо, ушул орозо кармоо менен биз баягы сырткы көрүнүштү айтып атпадыкпы? Ачкачылыктан балким дене мүчөбүздү балким арыктоо, же болбосо диета кармоо менен бир ден соолугубузду жакшыртуу деген. А бирок бул Алла Таала тарабынан тарбиялоо экен, рухту тарбиялоо. Ошол эле убакта жамаат менен бирге болуу, бул дагы аябай ошол жамааттык сезим, бул Кудай Таала бул нерсеге бизди үгүттөп атат. Жамаат менен таравих намаздарын окуп атабыз, жамаат менен ооз ачарларды уюштуруп атабыз. Муну дагы ачыктоого убакыт келет азыр. Андан кийин төртүнчүсү эң чоң бир масштабтагы нерсе бул шүгүрчүлүк. Албетте, кул качан гана ошол ачкачылыкта келип өзүнүн бардар жашоосун бир жок деген нерсени өткөргөндөн кийин анан шүгүрчүлүк кыла алат экен. Ошол эле убакта эң акыркысы, мындайча айтканда эсептеп келгенде, бул инсандын чыныгы бир адам формуласына келтирүү экен да. Албетте, буларга дагы токтолуп өтөбүз. Мисалы үчүн дейли, бир бай адам бир кедей, кембагал адамдын курсагы ачып аткандыгын түшүнүшү мүмкүн, бирок ачкачылык эмне экенин түшүнө албайт. Себеби ал адам эч кандай ачкачылыктын даамын татып көргөн жок. Бирок ач калып курсагы ачып атканын сезет, бирок эмне ачкачылык деген эмне экенин биле албайт. Ошол себептен бул балким бир жаш баланы кичинекей кезинен баштап каалаган нерсесин алып берип, алам деген алып берип, жейм деген жедирип, ичем, кийем дегенди кийинтирип атып, ошол адам чоңойгонго чейин эч бир ачкачылыкты, жокчулукту балким көрбөй келип аткан болсо, бул адамда мындайча айтканда орозого баш ийүү менен, орозого моюн сунуу менен ачкачылык эмне экенин сезип биле алат экенбиз. Биле алат экен. Ошол эле сыяктуу илгери айтылган, тарыхта калган бир сөздөр бар экен. Англиянын ханышасы азыркы Африкадагы бир мамлекетти, Кот д'Ивуар деген мамлекетти басып алган кезде, ошол жерде аябай элдерди кыйын эмеге алып келип, элдер келип эшигин каккылап, ургулап,
Нан жок, нан бербейсиңби бизге ачкачылык деп атса, жанагы Англиянын королевасы эч кандай камырабастан, эгер нан таппаса анда торт жей бербейби деп айткан экен. Бул деген нерсе ал өзү балким үйүндө тарбияланган кезден баштап нан таппай калса торт жеп чоңойгон болушу мүмкүн. Ошол себептен бул адам эч кандай бир ачкачылыктын эмесин билбейт, ачкачылык эмне экенин билбейт. Ошол себептен бул ошондой деп атат. Эми Аллах Таала жер жүзүн жайыл дасторкон кылып жаратты. Урматтуу бир туугандар, эми караңыздар, Кудай Таала бизди ушунчалык деңгээлде бардар кылып жашатып атат. Жер жүзүн ушундай жайыл дасторкон кылып жаратып койду. Жайыл дасторкон кылып жаратып коюп туруп дагы эмне үчүн бизди мындай айтканда ачка калышыбызды каалап атат, ачка калышыбызды каалап атат. Бул деген нерсе Кудай Таала бул нерсени эмнени каалап атат, эмнеге бизди ачка калууну каалап атат? Ушул жөнүндө дагы айталы. Бисмиллахиррахманиррахим. Кур'аны Каримде келип атат: "Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин qablikum la'allakum tattaqun." Ey ыйман келтиргендер, Аллах Таала силерге чейинки үммөттөрдү дагы эмне кылды? Орозо фарз кылган сыяктуу силерге да орозону фарз кылды деп атат. La'allakum tattaqun, силер ошо таква болууңар үчүн. Андан кийинки аятта келип атат: "Айяма ма'дудат." Бул жерде жакшы билели, айяма ма'дудат бул кыска бир мындай убакыттын тилкеси, кыска бир убакыттын ичинде. Албетте 365 күн болсо, бир жылда ошонун бир 30 күндүк же болбосо 29 күндүк эле бир убакыттын бөлүгүн бизге ачка калуубузга буйрук берип атат. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Силердин араңарда кимде ким эгер оору болсо, же болбосо башка жака бир сапарга чыккан болсо, анда ал адам башка бир күнгө казасын тутуп берсин деп атат. فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, башка бир күнгө казасын тутуп берсин деп атат. Эми орозо деген бул чындыгында милдеттүү бир адамдар үчүн гана милдеттендирилет, жүктөлүлөт. Ал милдеттүү адамдар 3 шарт бар экен. Ал адамдардын биринчиси, албетте бул адам балагат жашына жетиш керек. Балагат жашына жеткен адам болот. Экинчиси, ошо балагат жашка жеткен адам бул акыл эси толук болуш керек. Бир аз акылы кем болсо, анда ага фарз эмес орозо. Үчүнчүдөн, бул адам мусулман болуш керек. Мусулман эмес болсо, башка динде болсо, ага орозо кармоо мындай айтканда фарз эмес. Эми бул албетте ар бир ниет менен башталат, ар бир ибадат. Мисалы үчүн биз кандай эле намаздарды ниет менен баштап аткан сыяктуу, эгер сен зекет берчү болсоң, зекетти да ниет менен беришиң керек, ажылык барсаң, ажылыкты да ниет менен барышың керек деген сыяктуу. Бул дагы Рамазан айы дагы, орозо дагы ниет менен болуш керек. Эгер ниет болбосо, анда ал күнкү орозо болбой калышы да мүмкүн деген кээ бир алымдын көз карашы бар. Ошол себептен урматтуу бир туугандар, биз мына айдын башынан баштап 1 айлык орозого ниет кылганга аракет кылалы. Же болбосо эң жакшысы күндү эртең менен Кудай Таалам сенин ыраазычылыгың үчүн таң аткандан баштап күн батканга чейин орозо кармоого ниет кылдым деген сыяктуу мындай жаткан жалпылап бир ниетибизди айтып турган дагы эң жакшысы ошол. Эми урматтуу бир тууган, Аллах Таала жер бетин Сафратур Рахман деп жайыл дасторкон кылып жаратты деп жана сөзүбүздү улап кетели. Кудай Таала Кур'аны Каримде мин хайсу ла яхтасиб, же болбосо бул хадистерде да көп келет. Ушунчалык бир эсеп кысабы жок бизге ниматтарды берип жатат. Эсеп кысабы жок. Бул эсеп кысапты биз эч качан мындай математический расчет менен ала албайбыз. Себеби дегенде эсеп кысабы жок. Кудай Таала бизге бардык нерсени берди. Эми Кудай Таала ушунчалык мен Рахманмын, мен Рахиммин деп өзү айтып атат. Мен ушундай берешеммин, мен ушундай мээримдүүмүн, мен ушундай жоомартмын, боорукермин деп айтып атат. Биз адам баласында ушундай бир табиятта жаратылганбыз. Кулагыбыз менен укканды көзүбүз менен көргүбүз келет экен да. Эмнени кулагыбыз менен уккан болсок, биз ошол нерсени көзүбүз менен көргүбүз келет. Мисалы үчүн бирөө келип сага, мен ушундай бир Европадан келдим, мен американецмин, мен аябай баймын дей турган болсо, биз анын баймын деп айткан сөзүн угушубуз менен анын эмнеси бар, кандай үйдө жашайт, кандай машина айдап алган, керек болсо кол сааты кандай саат тагынып алган, же болбосо телефон кандай телефон көтөрүп алган деген сыяктуу биз бул нерселерди ошол нерселерди көргөнгө аракет кылабыз. Же бирөө келип мен аябай жоомартмын, ушундай колум ачык берешеммин дей турган болсо, биз бул адам берешем болуп эмне кылып атат экен, канча үй бүлөнү карап атат экен, канча бир жетим жесирге жардам берип атат экен, канча бир
студентти карап атты экен деген сыяктуу анын кылган иштерин көргөнгө аракет кылабыз. Бирок бул жерде урматтуу бир тууганым, Кудай Таала мен Рахманмын, мен Рахиммин деп айтып атат. Мен ушундай берешен затмын, мен боорукермин, мен мээримдүүмүн деп атат. Бирок биз бул нерсени кайсы тараптан көрөбүз? Кандай көрөбүз? Албетте бул нерсени улуу аалым Саид Нурси Хазреттери аябай сонун түшүндүрүп кеткен экен. Бул адам айткан экен. Бир нерсенин улам биринин артынан биринин келүүсү ошол нерсенин таасирин кетирип ийет деген экен да. Алла Таала бизге ушунчалык жайыл дасторкон кылып берип салган нерселердин биз таасирин көрө албайбыз. Кандай эле бир ушундай бир жанып турган түшкү убакытта жанып турган ачык турган күндү көзүбүз менен көрө албаган сыяктуу биз Алла Тааланын бизге берип аткан ушундай бир мүмкүнчүлүктөрдүн ушунчалык бир мол болгондугун биз эмне кыла албайбыз, сезе албайт экенбиз. Ошол себептен орозо келтирүү бизге бир аз болсо дагы тамак ашты тыюу менен бирге Кудай Тааланын бар экендигин жолубузда Кудай Таалам бизге берип аткандыгы жөнүндө эмне кылат экен бизге өзүнүн таасирин көрсөтүп турат экен. Урматтуу бир тууган, Кудай буюрса ушул жерде сабагыбызды токтотобуз. Албетте Кудай Таала бизди эмне үчүн ачка калтырды, эмне үчүн берип атып туруп кайра бизди ачка болушубузду каалап атат, бул жөнүндө кийинки сабакта дагы улантабыз. Баарыңыздарга аманчылык, тынччылык, жакшылык каалайм. Кудай буюрса келерки сабакта жолугушканга чейин саламатта туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.